Саламатсыңарбы кымбаттуу балдар. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Даяр болсок, анда бүгүн биз кыргыз тилин сабак өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз орфоэпиянын негизги эрежелери. Анда эмесе орфоэпиянын эрежелерин өтөөрдөн мурда орфоэпия деген эмне экенин билип алалы. Силер балдар 5-класста өткөнсүңөр. Орфоэпия адабий тилдеги сөздөрдү туура айтуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы. Орфоэпия адабий тилге жатпаган диалектилик өзгөчөлүктөрдү жоюп, адабий тилдин калыптанышын камсыз кылат. Орфоэпия сөздү айтуу, негиздөө жана орнотуу менен иш алып барган фонетиканын бир бөлүгү. Орфоэпия гректин сөзүнөн алынган. Орфос – туура, эпос – сөз, сүйлөө деген сөзүнөн чыккан. Жөнөкөй тил менен айтканда, туура сүйлөө деген маанини билдирет. Орфоэпия өзүнө суперсегменттик фонетиканын сүйлөө жана сүйлөөнүн нормаларын камтыйт. Мисалы, басым, тон жана башкалар. Эми балдар, биз кыргыз орфоэпиясынын негизги эрежелери менен таанышалы. Биринчиси, адабий тилде ны тыбышы сөз башында туруктуу сакталып айтылат. Мисалы, нарк, начар, нечен, ным жана башка сөздөр. Бул биринчи эреже. Үнсүздөрдүн артка карай ээрчишүүсүнөн улам өзгөрүүгө учураган тыбыштар орфоэпиянын эрежесине ылайык айтылат. Бирок аларды жазууда орфографиянын эрежеси боюнча жазабыз. Мисалы, айтылышында сөз сүз деп с менен айтылсак, бирок з менен жазылат. Айтылышында тамба деп м менен айтсак, бирок жазылышы тамба болуп н тамгасы менен жазылат экен. Айтылышында карынмай деп айтсак, бирок жазылышы карын май болуп жазылат экен. Андан тышкары, айтылышында күчтүү деп айтсак, жазылышы күчтүү болуп 2 үй менен жазылат экен. Андан кийин экинчи эрежеси, эки сөз ортосунда к, п тыбыштары жумшартылып айтылат. Бирок жазууда морфологиялык негиз сакталат. Мисалы, балдар, айтылышында агулак деп айта беребиз, бирок аны жазганга келгенде ак, улак деп жазышыбыз керек. Айтылышында тагайт деп коебуз, бирок жазылышында так, айт деп жазышыбыз керек. Андан кийинки мисал, айтылышында кебук деп коебуз, балдар, бирок жазылышында кеп, ук деп жазылат. Андан кийин үчүнчү эреже, жанаша айтылган эки сөздүн мурункусу үндүү менен аяктап, кийинкиси үндүү менен башталса, ал үндүүлөрдүн бирөө түшүрүлүп калат, балдар. Мисалы, айтылышында сарала деп айтсак, бирок жаза келгенде сары, ала болуп кошо жазылат. Бирок айтылышында тамгасы түшүп калган. Экинчи мисал, айтылышында көрөлек деп айтсак, бирок жазылышында көрө, элек деп жазабыз. Тамгасы айтылышында түшүп калат. Андан кийин балдар, 4-чү эреже, орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген сөздөрдүн аягындагы айрым жумшак үнсүз б, в, г, д, ж, з тыбыштар п, ф, к, т, ш, с каткалаңдашып айтылып калат. Төмөндөгү жумшак үнсүздөр каткалаң үнсүздөргө алмашылып айтылат, башкача айтканда. Мисалы, клуб деп айтсак, бирок жазылганда клуб б менен жазылат. Актив деп айтабыз, бирок актив в менен жазылат. Склад деп коебуз, бирок жазылганда склад д менен жазылат. Тираж деп айтабыз, бирок тираж деп ж менен жазылат. Эскиз деп коебуз, бирок жазууда эскиз болуп з менен жазылат. Эми балдар, орфоэпиянын негизги эрежелерин түшүнсөк, көнүгүү иштейли. Номер 24 көнүгүү. Окуу китебиңерден номер 24 көнүгүүнү карайбыз. Айтылышы боюнча айырмаланган сөздөрдү тапкыла дейт. Адабий тилдин нормасында алар кандай айтылат? Мисалы, үлгүдө көрсөтүлдүмө биринчи сүйлөмдө кувуп деген сөз бар, бирок ал адабий нормада кууп деп жазылат. Так ушундай кылып, калган сөздөрдү дагы силер дептериңерге жазып чыккыла.
Андан кийинки көнүгүүгө кезекти берели. Номер 25 көнүгүү. Б тыбышы П тыбышына, К тыбышы Г тыбышына өтүп айтылган учурун карагыла дейт. Туурасы кандай жазылат? Үлгүдө дагы бир өнү көргөзүп койдум балдар. Паамдабай деген сөз бар. Бирок бул баамдабай деп жазылат адабий нормада. Кээ бир диалектилик сөздөр да бар. Ошолорду адабий тилдин нормасына ылайык жазгыла. Мисалы үлгүдө көрсөтүлдү. Ичтекени деген сөз китепте бар экен, бирок бул адабий нормада эч нерсени деген маанини билдирет экен. Так ушундай кылып калган сөздөрдү дагы жазып чыккыла. Андан кийин номер 26 көнүгүүгө кезекти беребиз. Таблицаны толтургула дейт балдар. Төмөндөгү таблицаны туура жазылышын толтуруп чыккыла. Бүгүнкү сабак ушу менен соңуна чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.